Салам кыздар. Аябай сонун жердемин мен. Көрүп атасыздар. Азыр муздак сезон башталды. Азыр пилингтердин сезону башталды. Пилинг деген эмне? Пилингти качан жасайбыз? Пилингти эмне үчүн жасайбыз? Айтпай эле коеюн, баарыңыздар эле билесиздер. Пилинг деген бул жаңылануу. Мына бүт табият бар жаңыланып атат кышында. Эскинин баары кетет дагы жаңы нерсе келет. Мына ошондой эле пилинг биздин терибизге да ушунчалык керек нерсе. Эски жана топтоп калган теринин калдыктары десек болот, клеткалары десек болот. Бизге кереги жок нерселерди тоңдуруп, кислота менен, кычкылдар менен күйгүзүп турултабыз. Пилингти үйдөн деле жасасаңар болот. Бирок ал косметологиялык процедурада эч качан болбойт. Ал пилингдин жеңил түрү. Чыныгы пилингти, дарылоочу пилингти кышында гана жасайбыз. Пилингдин түрлөрү аябай көп. Салицил пилинги, гликоль пилинги, миндаль пилинги, сары пилинг, джеснер пил, комбинация болгон пилингтер аябай көп. Бунун баарын териге жараша жасайбыз. Биз Москвалык MCPO деген компания менен иштейбиз. Андан тышкары Испаниялык Таскани деген фирманын пилингтери менен иштейбиз. Пилингти жасоо учурда биринчиден дарыгердин квалификациясын билип алыңыздар. Анткени пилинг деген бул оюнчук эмес кыздар. Теринин кайсы катмарына кирет, кандай иштейт, ошонун баарын жакшы түшүнө биле жасаш керек. Экинчиден пилингден кийин пилингдин жыйынтыгы жакшы болсун десеңер, анда ал бетте реабилитацияны туура кылыш керек. Эгерде реабилитация туура эмес болуп калса, тескерисинче такты кетирем деп так кылып алышыңар мүмкүн. Анан дагы өтө маанилүү нерсе бул теринин өзгөчөлүгү. Буну сөзсүз дарыгердин көзөмөлү менен, врач-косметолог, медициналык билими бар врачтын көзөмөлү менен жасашыңар керек. Эч кандай медсестралар, эч кандай косметолог, эстетисттер пилингтерди жасабаш керек. Ооба, жеңил түрдөгү пилингтерди жасаса болот. Мисалы, гликоль пилингтери. Пилингдин күчү pH'тан билинет. Кээ бир пилингтер, мисалы, бир эле молочный пилинг деп коебуз. Анын pH 8 менен, мисалы, pH 2 күчү ар кандай болот. Канчалык pH ылдый болсо, ошончолук күчтүү пилинг болот. Канчалык күчтүү пилинг болсо, ошончолук эффект жакшы болот. Пилингге даярдоо да өтө маанилүү. Эгерде пилингге жакшы даярданбай келип туруп пилинг жасасаңар, албетте жыйынтыгы жакшы болбойт. Көрдүңөр, канча нерседен көз каранды. Пилингден кийин сөзсүз дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Эч качан чукулап мынтип сыйрып алып салбаш керек. Анан дагы бир сырды айтып коеюн, пилингден дароо эле тактар кетпейт, алтындарым. Тактар акырын бара кетет, бирок андан тышкары дагы дарылоо керек. Пилинг жаңылануу. Ар бир айымга кышында жок дегенде 1-2 жолу жасаш керек. Айнура Сагынбаева, эмне үчүн картайбайсыңар деп айтасыңар да? Ооба, мен да картаям. Бирок мен ушундай нерселерди жасап туруп, теримди жаңылантып, кайра калыбына келтирип, кетип бараткан процесстерди, токтоп бараткан процесстерди кайра калыбына келтиргенге аракет кылам. Силер дагы ошондой аракет кылсаңар, картайбайсыңар. Сулуулук бул аракет.